6 класс кыргыз адабияты сабагы. Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз эртөштүк эпосу. Бүгүнкү сабагыбызда эпостун негизги мазмуну менен таанышасыңар, каармандарга мүнөздөмө бересиңер жана эпос боюнча айрым суроолорго жооп бере аласыңар. Эртөштүк эпостордун ичинен эң байыркысы жана улуусу. Эпос окуяларынын укмуштуулугу, кызыктуулугу менен өзгөчөлөнүп турат. Эртөштүктү мифтик эпос дешет, себеби анда мифологиялык окуялар абдан көп. Мисалга алсак, жер астындагы жашоо, чети баштуу жез кемпир, дөөлөр, сыйкырдуу буюмдар. Бүгүн балдар мен силерге Саякбай Каралаевдин вариантынын негизинде эртөштүк эпосунун мазмунун айтып берейин. Кебестоо деген жерди жерлеп, Кыпчак элинде Элеман деген эпсиз бай адам болуптур. Анын 9 уулу болгон дешет. 9 уулу мал артынан жүрүп, же адам эмес, же мал эмес, айбан чалыш болуп калыптыр. Элемандын малы чөп кандай өссө, дал ошондой көбөйүп турган экен. Бир күнү Элемандын жылкылары жайылып кетип, 9 уулу да жылкы артынан кетишет. Жылкы издеп жүрүп, тентип жоголушуптур. Элеман элден сураштырып, 9 уулун таба албай калат. Убакыт өтүп, баягы көп балалуу Элеман бала азабын тартып, кемпирине ыйлап, карыганда ушинтип куубаш болуп өтөмбү деп арман кыла баштайт. Жылдар жылып, карылык басып, каржайып калганда Элеман уулдуу болот. Уулунун атын Төштүк деп коюшат. Төштүк туулганда Элеман сүйүнүп, 50 кара торпокту садага чаптырат. Бапестеп багып чоңойтушат. Ошентип Төштүк эр жетип 12ге чыгат. 12ге чыкканда эле балдарды карсылдатып сабап, бир муштаганда эле кээ бир баланын чекесин ое коет. Төштүктү элдер эр Төштүк деп атап башташат. Төштүк өзүнүн жоголгон агаларын таап, үйлөп жайлап, энчи бөлүп берет. Өзү да Сан жылкулуу Сарыбайдын Кенжеке аттуу кызына үйлөнөт. Кенжеке акылы арткан, абдан чырайлуу кыз болгон экен. Төштүккө кетээринде атасынан чайинги тонду, чал куйрукту, саканы жана Төштүктүн жаны катылган өгөөнү сурап алат экен. Элеман адырдагы түмөндөгөн малдарын, жылгадагы жылкыларын жайгарып жүрүп, аккан суунун боюнда кетип баратып, суу үстүндө калдактап агып бараткан өпкөнү көрүп калат. Канчалык карабайын десе да, ал өпкө Элемандын көзүнө дүнүйөдөй көрүнүп туруп алат. Акыры аңгыт менен даңгыт бир тоюп алсын деп, укуругу менен баягы өпкөнү сайып алат. Мына ушул жерден чоң кызык башталат. Калдаңдап агып келаткан өпкө жети баштуу желмогуз кемпирге айланат. Элемандын как төшүнө минип алып, сакалын жулуп ыргытып, катуу желе баштайт. Айтканыма көнбөсөң, сураганын бербесең, азыр менден өлөсүң дейт. Төгөрөктүн 4 бурчун ээлеген малымды ал дейт Элеман. Сен өлгөндө ал малың меники эмей кимдики деп, жини келген кемпир мындан да катуу желе баштайт. Ошондо жаны көзүнө көрүнүп чыдабаган Элеман 9 уулдун кенжеси, Кудайдын сүйгөн пендеси, уулум Төштүктү ал дейт. Мына ошондо желмогуз кемпир көктөн тилегени жерден табылып сүйүнүп кетет. Эл көчөлөрдө Төштүктүн жаны катылган өгөөнү коломтонун түбүнө таштап кетүүгө убадасын берет. Анткени өгөөдө Төштүктүн жаны катылган болот. Көчүп атканда Элеман калп эле келини Кенжекеден булдурсунумдун башы чыгып кетиптир, ошону бекитип алайын, өгөөнү берип турчу дейт. Кенжеке эмнегедир бергиси келбей атып, айласыздан берет. Өгөөнү коломтонун түбүнө көмүп кетет.
Ошентип көч калың Кыпчак элине аман эсен жетип алат. Жеткенден кийин калп эле бышактап ыйлап, Элеман өгөөнү унутуп калганын айтат. Төштүк кайра артка жөнөйт. Төштүк өгөөгө келсе, коломтонун түбүндө чачы куудай, 7 башы бар, соку атты минип, сок билекти камчыланып, чекеси тырышкан, үнү заар, колунда ийреги бар, жан алгычтай бир кемпир отурат. Ассалому алейкум энеке дейт. Алейкум ассалам балам, жоготконуң эмне дейт. Өгөнү алып бериңизчи дейт. Балам, менин жашымды сурасаң 200 жашка келгенмин. Отурсам тура албайм. Турсам отура албайм. Белим бекчейип, көзүм чекчейип араң отурам дейт. Анда Төштүк: О энеке, мен да аттан түшсөм кайра мине албайм. Айткан сөзгө да тиле албайм дейт. Айласы кеткен Төштүк амалданып, тигил жакта ак мончок менен көк мончок эмне кылып жүрөт дейт. Чочуп кеткен кемпир: кыздарым менин артыман эр издеп чыкканбы деп жалт карай калат. Ошол учурда эпчилдик менен Төштүк өгөөнү илип кетет. Кемпир сокусун минип алып, сок билегин камчыланып, Төштүктүн артынан кууп отурат. Эрикпейт. Акыры жетпесине көзү жеткен кемпир ийрегин Төштүктүн башынан ары ыргытат. Ошол жерден жер жарылып, Төштүк жердин астына түшүп кетет. Балдар, Эр Төштүк эпосунун биринчи сабагын мына ушул жерден токтото туралы. Азыр болсо эпоско тиешелүү тапшырмаларды аткарууга киришели. Биринчи тапшырма: берилген суроолорго жооп бергиле. Суроолорго жооп бергенден кийин төмөнкү тапшырманы аткаргыла. Кенжеке Төштүккө кетип бара жатканда атасынан эмнелерди сурап алды эле? Тизмектеп жазабыз. Андан кийин балдар, 7 баштуу желмогуз кемпирди силер кандай элестетип жатасыңар? Сүрөтүн тартасыңар. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.